Урматтуу Facebook көрүүчүлөр, мен көрүнүп атамбы, билбейт экен, бирок Facebooktан мен стрим жасайын деп чечтим. Себеби бүгүнкү Кыргызстанда белгилүү саясаттануучу Марат Казакбаевдин түрмөнүн ооруканасынан көз жумушу мени саясатчы катарында, адам укугун коргоп жүргөн адам катарында эркиндикти, демократияны, адам укугун туу туткан саясатчы катарында ушул маселеге өзүмдүн оюмду айтып коеюн деп чечтим. Ушул Facebook аркылуу, себеби бул аябаганда менин көз карашымча маанилүү маселелердин бири. Бул эң маанилүү адамдын укуктарына кирет. Анан эч ким ушул эртең түрмөгө түшүп калбайм деп эч кимге кепилдик бере албайт. Жөнөкөй жарандан баштап президентке чейин бүгүнкү күндө түрмөгө түшүп калып атканын биз бардыгыбыз көрүп атабыз. Ошон үчүн мен ушул стрим жасап, өзүмдүн оюмду айтып, силердин суроолоруңар болсо, ойлоруңар болсо угайын деп атай ушул Facebooktан стрим жасап атам. Мен мурда айткам, ушундай нерселерди дайыма жасап турам деп. Бүгүн ошол маанилүү маселелердин трагедиялуу окуя ушул мен ушундай түз эфирге чыгууга мажбур кылды. Түрмөдө медицинанын абалы аябагандай оор. Түрмөлөрдө биздин ошол жалпы өлкөбүз сыяктуу эле сыртта медицина жок болсо, түрмөнүн ичинде медицина таптакыр жок. Жок экен деп эле тим кое турган болсок мейли. Бирок ошол жок медицинаны дагы, алсыз медицинаны дагы алуу мыйзамдын чегинде каралып турса дагы өтө оор. Ал бир топ маселелерге байланышкан. Эгерде сен бийликке жакын адам боло турган болсоң, анда кандайдыр бир коррупциялык жолдор менен, тааныштарың менен бат тезирээк медициналык кызмат алсаң болот. Ал эми сен бир бечара болсоң, колуңда жок болсо, сени караган эч ким болбосо, же болбосо оппозициялык маанайдагы, же бийликке жакпаган саясатчы боло турган болсоң, анда медициналык кызмат алуу өтө оор болуп эсептелет. Мисалы мен биринчи жолу түрмөгө жатканда 2019 декабрдан баштап октябрга чейин 20-жылда бир 11 айга жакын, 10 айга жакын мен түрмөдө жаттым. Мага 5 ай бою, ал убакта номер 1 сезондун жетекчиси Калмаматов деген киши болчу. 5 ай бою мага медициналык кызмат көргөзбөй коюшту. Ооруң бор болсо дагы, кыйналып атсаң дагы сени алып чыгып докторлорго көргүзүү сөзсүз түрдө бийликтин, ак үйдүн өзгөчө УКМКнын гана уруксаты менен жүргүзүлөт. А эгерде алар сени унчукпай койсо, же карабай койсо, же убактылар болбой турган болсо, ким болсоң дагы сен түрмөдө докторго бара албайсың. Дагы бир окуя болду. Ошол эле Калмаматов деген ошол 1 сезондун жетекчисинин убагында эртең менен саат 7-де келет, чыгасың, сотко барышың керек деп. Мен ооруп жатып калдым ошондо. Ооруп атсам, жок, барышың керек дейт. Мен айтып атам, мен ооруп атам, сотко бара албайм. Температура болуп атам, тердеп атам, чыйрыгып атам десем, жок, биздин ишибиз жок. Ооруйсуңбу, оорубайсыңбы, сен сотко барышың керек. Ошентип күч менен алып берген аракет кылат. Дагы жакшы, мага окшогон адамдар биз мыйзамды билебиз, биз мыйзам менен талашкан аракет кылабыз дагы. Мен сотко барган жокмун. Бул менин өзүм башыман өткөн окуя. Ал эми мынакей бүгүн бардыңар көрдүңөр, мен түшүнөм Марат Казакбаевдин үй бүлөсүн, алардын жакындарын. Мен ойлойм, ушундай эле абал Марат Казакбаевдин дагы башынан өткөн. Анткени УКМКда дагы медициналык кызматты алуу оор болуп эсептелет. Анткени жанагы мен айткандай эле бардыгы сага каршы иштешет. Түрмөдөгү жетекчилерден баштап прокурорлор, тергөөчүлөр, соттор. Эмне үчүн Марат Казакбаев убагында медициналык кызмат албай калды? Эмне үчүн сапаттуу кызмат көргөзүлгөн жок? Ал ошол биздин чириген түрмөдөгү медициналык кызмат көргөзүү системасынын жыйынтыгы болуп эсептелет. Ал жерде баары бир сен ооруп атасыңбы, ооруган жоксуңбу,
катуу ооруп атсаң алып келип аспирин берип коет, болду, ошо менен жата бересиң. А эгерде ооруп атам деп кайра арыз жаза турган болсоң, анда бир топ күндөн кийин гана сага докторду чакырып бериши мүмкүн. Же болбосо биз кат жазып койдук, ошол каттын жообу келмейинче биз сени докторго көргүзө албайбыз. А кат бир айдан баштап бир жылга чейин келбей жата бериши мүмкүн. Мына ушул нерсе түрмөдөгү адамдардын, анткени түрмөдө дагы баарыбыздын жакындарыбыз жатат. Кээ бирлери күнөөсү жок, кээ бирлери күнөөлүү. Бирок бардык адам түрмөгө түшкөндөн кийин мыйзамдын негизинде, конституциянын негизинде, эл аралык Бириккен Улуттар уюмунун ушул түрмөдө жаткан адамдарга болгон эрежелеринин негизинде бардык адам түрмөдө жатса дагы, кылмышкер болсо дагы жеткиликтүү, квалификациялуу, зарыл медициналык кызматты алышы керек. Бирок тилекке каршы биздин түрмөлөрдөн андай кызматты алуу мүмкүн эмес. Мен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Садыр мырзага, Камчы мырзага да кайрылгым келет. Садыр мырза, көбүрөөк түрмөдө жатып калдыңыз. Сиз түрмөнүн ушул медициналык кызматын жакшы билесиз. Мен мынакей болгону 5 ай болду түрмөдөн чыкканыма. Мен дагы жакшы билем, ошон үчүн айтып атам. Түрмөдө жаткан адамдарга медициналык кызмат көрсөтүү системасын тез аранын ичинде оңдойлу. Ал жакта эч кандай система жок, бардыгы талкаланган. Ал жакта оору бул азап. Мейлі үйүңдө жатып оорусаң бир жөн, бирок түрмөдө жатып ооруган бул аябагандай оор болуп эсептелет. Ошондуктан, урматтуу президент мырза, түрмөгө эртең силер түшүп калбайсыңар деп эч ким кепилдик бербейт. Азыркы күндө бардыгыбыздын ушул Марат Казакбаевдин трагедиялуу окуясында жыйынтык чыгара турган нерселерибиз, биз ошол түрмөдөгү жаткандарга жеңил желпи мыйзамдын негизинде докторлардын диагноз койгондон кийин сөзсүз түрдө, милдеттүү түрдө тез аранын ичинде медициналык кызмат ала турган, медициналык иликтөө ала турган жолдорун чечишибиз керек. Мен ишенимдүү түрдө айталам, түрмөдө отурган адамдар айлап катуу оору болуп атса дагы медициналык кызматты ала албай келатышат. Муну мен жоопкерчиликтүү жаңы түрмөдөн чыккан адам катарында, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстанда жашап аткан адамдар, түрмөдө да бардыгыбыздын балдарыбыз, аталарыбыз, жакындарыбыз, карындаштарыбыз отурат. Ушул системаны жеңилдетели, бийликтен талап кылалы. Мен оппозиция катарында, түрмөдө 2 жолу жатып чыккан саясий туткун катарында ушуну бардыгыңарга мынакей басым кылып, күйүп-бышып айтып атам. Жана бийликтен талап кылам. Эгерде биз бул системаны оңдой турган болсок, анда түрмөдө биздин жаткан жакындарыбыз, түрмөдө жаткан адамдар мыйзамда каралса дагы керектүү жардамдарды ала албайт. Экинчи маанилүү маселе. Түрмөдө ооруп атсаң дагы, докторлор диагноз койсо дагы, оор диагноздорду койсо дагы, биздин прокурорлор, биздин соттор адам эмес. Биздин соттордо гумандуулук, мыйзамдуулук деген жок. Алардын бардыгы саясатты гана карап отурушат. Аларга Ак үйдөн же УКМКдан тапшырма бериши керек, же болбосо алар коррупциянын гана жолу менен чечет. Больницага чыгуунун, дарылануунун жолдорун. Мынакей мен силерге бир аз далилдерди айтып берейин. Фарид Ниязов бүгүнкү көзү өтүп кеткен Марат Казакбаевдин дагы ден соолугу жаман. Фарид Ниязовдун жүрөк оорулуу, гипертониясы бар. Бир топ оорулардын пакети бар ден соолугунда. Бирок ошого карабастан докторлорго дагы чыгара албайбыз. Соттор дагы карабайт. Прокурорлор улам бир нерсени айтып созуп келатышат. Мына ошону менен бүгүнкү күндө Фарид мырза Ниязов ден соолугунан начарлап докторго көрүлө албай келет. Анысас келгенсип, оорулуу адамды бир жумада 5 жолу сотко алып чыгышат. Эс алуу деген жок. Күн эле бир сотто коюшат атайла. Дагы анын ден соолугун андан дагы өлтүрөт. Дүйнөнүн бардыгында практика ошондой. Адам кылмышкер болсо дагы. А мен ойлойм, мен ишенем, түрмөдө жаткан адамдардын бүгүнкү күндө урматтуу көрүүчүлөр, мен жоопкерчиликтүү айталам. Түрмөдө жаткан адамдардын 70% күнөөсүз. Же күнөөсүз түшкөндөр, же алданып түшкөндөр, же болбосо подстава болуп түшкөндөр, же болбосо тергөөчүлөр туура эмес тергеген, же болбосо УКМК подставлять этип фальсификация жасаган, же болбосо соттор акты кара, караны актап камаган адамдар болушу эсептелет.
Ошондуктан түрмөдөгүлөрдү бардыгыңар билип койгула. Көпчүлүгү күнөөсүз адамдар. Күнөөсүз адамдардын көпчүлүгү бүгүнкү күндө түрмөдө жатат. Бирок анысыз келгенсип түрмөгө жатып ооруп кала турган болсо, алардын медициналык кызмат алууга мүмкүнчүлүгү болбой атат. Мынакей бүгүн Марат Казакбаев өлдү. Бул биз билген гана окуя. А билбегендери канча болуп атат? Биз билбеген жөнөкөй жарандар канча? Апалар, аялдар, карындаштар, аталарыңар, бир туугандарыңардын канчасы жатат ошол жерде. Ден соолугуна жараша медициналык кызмат ала албай. Экинчиси, баарыңарга айтам, биздин прокурорлор, биздин соттор, тергөөчүлөр, булар соттор, тергөөчүлөр мыйзамдуулукту туу туткан адамдар эмес. Булардын бардыгы акты кара. Караны ак деген погонун кийген, коррупциялашкан, саясатташкан, бийликтен гана көзүн караган, мыйзамды тебелеген адамдар болуп эсептелет. Ошондуктан саясат боюнча түрмөгө чыгып аткандар, же болбосо жалпы түрмөдө отургандар жеткиликтүү медициналык кызмат ала албай келет. Дагы бир жолу айтам, президент мырза, бардыгыбыз оңдойлу. Түрмөдөгү медициналык системаны бардыгыбыз оңдошубуз керек. Эгерде суроолоруңар боло турган болсо бере бергиле, мен бардык суроолорго силерге азыр ушул жерден жооп бергенге аракет кылам. Жана мен айтып кеткендей эле, бул аябагандай актуалдуу маселе. Биз муну бардыгыбыз көтөрүшүбүз керек. Мага бир суроо келди. Вот интересно, на самом деле, почему Садыр Нуркожоевич, который тоже пострадал от отсутствия квалифицированной медицинской помощи, когда был в СИЗО и колонии, не реформирует эту систему? В чем, как вам кажется, проблема? Аябагандай жакшы суроо. Мен ошон үчүн жана айтып кетип атам, Садыр мырза, мен биринчи кезекте ушул маселени сизге айтып атам. Анткени сиз түрмөдөн чыкканда айткансыз, түрмөдө 70%-га чейин адамдар күнөөсүз отурат деп. Жана түрмөдөгү медициналык абалды сиз жакшы билесиз. Мен дагы жакшы билем. Эмне үчүн оңдобойсуз деп мынакей суроо берип атат сизге. Сиз түрмөдөн жаңы чыктыңыз. Эмне үчүн 2 жыл болду түрмөдөгү медициналык системаны оңдобой келатасыз? Мен да ошондой сизге суроо бергим келет. Эгерде ушул системаны оңдой турган кишилериңер жок болсо, мага бергиле, мен оңдоп берейин. Мен мыйзамдарды жазып берейин. Мен инструкцияларды, көрсөтмөлөрдү, положениелерди мен жазып берейин. Мен силерден суранам. Келгиле ушул системаны баарыбыз оңдоп коелу. Мен жардам берейин силерге. Мен оппозициялык саясатчы катарында мага дайыма айтышат. Силер бийликке жардам бербейсиңер. Силер бийликти гана сындайсыңар деп. Бийликти сындаган маанилүү. Бийликти сындаган аябагандай бул эң маанилүү мамлекеттеги саясий процесс болуп эсептелет. Бирок ошол эле убакта, эгерде көпчүлүк айта турган болсо, келгиле жардам берели. Мен жардам берейин. Мен түрмөдө 4 ай медициналык кызмат ала албай жаттым. Калмаматов деген СИЗОнун башчысы мага кызмат көргүзгөн жок медициналык. Мынакей мен азыр айтып атам ошону. Бул бардык дүйнөлүк мыйзамдар боюнча кыйноо болуп эсептелет. Түрмөдө жаткан адамды дагы, күнөөлүү болсо дагы дарылап, ден соолугун ордуна келтирип, андан кийин соттойт. Андан кийин камайт. А бизде түрмөгө жаткырып алып, оорутуп, ошол менен кошо өлтүрүп тынып атабыз. Мындан мурда Азимжан Аскаров өлгөн. Бүт бардык дүйнө жүзүнө Кыргызстандагы көрүнүктүү укук коргоочу түрмөдө медициналык кызмат ала албай өлдү деген бардык дүйнөдөгү авторитеттүү гуманитардык организациялардын отчетторуна, мамлекеттердин отчетторуна кирген. Мынакей бүгүн Кыргызстанда дагы бир кыргыздын жигити күнөөсүз. Мен так билем күнөөсүз экенин. Мен укук коргоо органдарына ишенбейм. Мен сотторго ишенбейм. Алардын бардыгы коррупциялашкан. Алардын бардыгы туура эмес иштешет. Муну бир эле мен айтып аткан жокмун. Муну дүйнөлүк бардык изилдеген уюмдар айтып атышат. Кыргызстанда соттор менен укук коргоо органдары коррупциялашкан, фальсификацияланган кылмыш иштерин ачып, күнөөсүз адамдарды түрмөгө камап атат деп бардык эл аралык уюмдар айтып баштады. Ошондуктан биз бул системаны оңдошубуз керек. Мен жардам бергенге даярмын. Эгерде президент айта турган болсо, өкмөт айта турган болсо, мен бардык мыйзамдарын, бардык эрежелерин мынакей алдыңарда айтып атам, жазып бергенге убадамды берем. Урматтуу Садыр мырза мына айтып кетип атат. Эмне үчүн оңдогон жоксуз деп сизден суранып атат. Сиз чыкканда убада бергенсиз. Мен түрмөгө өзгөчө көңүл бөлөм деп. Мен окугам сиздин интервьюңузду. Сиз айткансыз түрмөдө көптөгөн күнөөсүз адамдар отурат деп. Ошол күнөөсүз адамдар бир гана күнөөсүз отурган жок. Алар түрмөдө отуруп, жеткиликтүү дары ала албайт. Жеткиликтүү иликтөөлөрдү жүргүзө албайт. Жеткиликтүү врачтарга көргүзө албайт.
Эгерде түрмөдөн мен көрүнө албасам, анда жөнөкөй бечаралар, жөнөкөй адамдар кантип көрүнөт айткылачы. Мынакей бүгүн ошонун далили. Биз Марат Казакбаевден айрылдык. Жанагы адамдын, жигиттин суроосуна жообум, мен ойлойм, президент Али да болсо кеч эмес, ушул системаны оңдогонго аракет кылат. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Мынакей биздин Кой Таш соту болуп атат. Азыркы күндө аябаганда резонанстуу октябрь окуялары боюнча соттор болуп атат. Башка саясаттарга ташкан соттор болуп атат. Карап көрсөңөр, ошол жерде ден соолук боюнча сотко кандайдыр бир өтүнүч келтире турган болсо, бир дагы жолу ошол өтүнүч ишке ашпайт. Анткени дайыма прокурорлор каршы чыгат, тергөөчүлөр каршы чыгат, соттор каршы чыгат. Аларга врачтардын диагнозу, врачтардын көрсөтмөсү эч кандай роль ойнобойт. Алар адамгерчилигин жоготуп койгон. Алар ар намысын, адамдык сапаттарын бардыгы жоготуп койгон. Ошондуктан алар диагнозун болуп туруп, ооруп атсаң дагы, өлгөн атсаң дагы адамдык, мыйзамдык нерселерди кабыл алып туруп, докторго көргүзбөйт. Мынакей, мындан ашып кетсе бир ай мурда Фарид Ниязов боюнча бир топ өтүнүч келтирилди. Бирок караган жок. Ал жерде прокурорлор айтты, врачтар келсин деп. Врачтар келип дагы айтты. Фарид Ниязов ооруп атат. Фарид Ниязовду докторго чыгарышыбыз керек, көргүзүшүбүз керек десе, бирок сот кабыл алган жок. Мына ошо окшогон нерселерге биз көңүл бөлүшүбүз керек. Азыр мага дагы бир суроо келиптир, мен ошол суроого дагы силерге окуп берип коеюн. Равшан ага, ошондо бүгүн каза болгон агабызга ким жооп берет? Бул тилекке каршы биздин мамлекеттеги укук коргоо органдарынын коррупциялашкандыгынын, саясатташкандыгынын жана укук коргоо органдарынын ичинде эч кандай медициналык кызматтын жоктугу, мыйзамдын иштебегендиги. Биринчи кезекте бүгүнкү күндө Марат Казакбаевдин өлүмүнө сот жооп берет. Мен ал соттун атын ачык айта алам. Ал соттун аты Марат Сыдыков деген сот болуп эсептелет. Мен бүгүн бардыгын окуп чыктым. Ал сот саясий заказдарды аткарган судья. Бардык президенттерге, бардык мамлекеттеги бийликтеги адамдарга кызмат кылып, саясий чечимдерди чыгарып, ошол кызматында иштеп келатат. Марат Сыдыков эмне үчүн күнөөлүү? Эки нерсе боюнча күнөөлүү. Биринчиси, оорусу боло турган болсо, өкмөттүн чечими бар. Андай адамды түрмөгө кармабастан үй камагына же болбосо Кыргызстандан чыкпай турган кол койдуруу менен түрмөдөн чыгарууга соттун толугу менен укугу жана милдети болуп эсептелет. Марат Казакбаевди Марат Сыдыков деген судья ооруп атса дагы, өлөйүн деп атса дагы үй камагына чыгарган эмес. Эмне Марат Казакбаев ошончолук коомго коркунучтуу адам беле? Марат Казакбаевди билгендер болсо, бардыгы айтышат. Мүмкүн жаман адам, мүмкүн жакшы адам, мүмкүн бирөөгө жагат же жакпайт. Бирок Марат Казакбаев мыйзамдын негизинде, өкмөт бекиткен токтомдун негизинде, ал жерде атайы тизме бар, ал оорусу боло турган болсо, үй камагына чыгышы керек болчу. Сот аны үй камагына чыгарган эмес. Экинчи маселе, жакында эле азыркы бийлик келгенден бери жаңы жазык процессуалдык кодексин кабыл алышты. Жазык процессуалдык кодексинин негизинде 303 статьясынын 4 жана 5 пункттарында жазылуу. Эгерде адам түрмөгө 1 жыл жата турган болсо, эгер 1 жылдын ичинде соттоо чечимин чыгарбай турган болсо, анда ал адам үй камагына чыгарылат деп. Тилекке каршы Марат Сыдыков, Марат Казакбаевдин 1 жылдан ашык түрмөдө жатканына карабастан, аны ошол кылмыш жазык кодексинин 303 статьясына карап, үй камагына чыгарган эмес. Марат Сыдыков судья катарында 2 статьяны бузган. Ошондуктан биринчи кезекте Марат Сыдыков күнөөлүү, экинчи кезекте УКМКнын жетекчилери күнөөлүү. Анткени ооруп атса дагы, алар Марат Сыдыковго сотко элге маалымат берип, түрмөдөн чыгарууга аракет жасашпастан, тетирисинче аны түрмөдө кармап, ден соолугуна керектүү медициналык кызмат көргөзбөстөн Марат Казакбаевди бүгүнкү күндө ушундай трагедиялуу өлүмгө алып келишти. Мына мен ушул биздин мамлекеттик системаны бүгүнкү күндө Марат Казакбаевдин өлүмүнө күнөөлүү соттор жана УКМК болуп эсептелет.
Мага дагы бир суроо келиптир, азыр аны дагы окуп берем. Сиз чын эле саясатчысыз. Садыр менен камчы Кыргызстанды оңдой алабы дейт. Бул эми медициналык бүгүнкү темага тиешеси жок экен. Мен ошол түрмөдөгү көп азап тарткан адамдарды көрдүм. Медициналык кызмат ала албай аткан адамдардын бардыгын көрдүм. Мен башыман өттү ошолордун бардыгы. Ушунчалык кыйналып атышат түрмөдөгү биздин балдар кыздарыбыз. Жана мен айтып кеткендей эле күнөөсүз балдар кыздарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан мен ушул атайын маселени бүгүнкү күндөн пайдаланып көтөрүп коеюн деп аракет кылып атам. Түрмөдөгү балдарыбыздын, кыздарыбыздын бир мыйзамдын негизинде медициналык кызмат ала турган мыйзамдын чегинде гана деп атам биз. Алар эч нерсени ашып кеткенди сураган жок. Шарттын жасашыбыз керек, түзүшүбүз керек, чечишибиз керек. Ал эми Садыр менен камчынын мамлекетти азыркы абалдан алып чыга албайбы? Башка күнү саясий маселелер боюнча атай ушундай стримдерди жасайм. Ошондо бардык саясий, экономикалык, келечектеги азыркы ооруп аткан окуялар боюнча бардыгына жооп бергенге аракет кылам. Азыр ошол түрмөдөгү медициналык абал, соттордун акмакчылыгы, соттордун мыйзамсыздыгы, прокурорлорду азыркы күндөгү жасап аткан акмакчылыктары жөнүндө түрмөгө байланышкан, медицинага байланышкан, ооруга байланышкан айтып коеюн деп атай бүгүн ушул стримди жасап атам. Эгерде суроолоруңар болсо, бере бергиле. Мен ушул түрмө медицинасы, түрмөдөгү абал, ал жактагы оорчулук боюнча атай ушул стримди жасап аткандан кийин ушул багытта силердин суроолоруңарга жооп берейин деп атай чыгып атам. Эмне үчүн бул оору маселеси маанилүү? Себеби түрмөдө жабык уюм. Эч кимге арыз жаза албайт. Кыйкырып көчөгө чыга албайсың. Бугуңду ишиңе басып, эч кимге арызыңды айта албай, бир барак эгерде билимиң болсо арыз жасасың, эгерде билимиң жок болсо арыз дагы жаза албай, асманды шыпты карап жатышка туура келет. Ошондуктан мен айтып атканым, түрмөдөгү медицинанын абалына биз бардыгыбыз көңүл бурушубуз керек, урматтуу жарандарыбыз. Эч кимге гарантия жок түрмөгө түшүп калбайсыңар деп. Жөнөкөй жарандан баштап дагы айтам. Президентке чейин. Түрмөдөн чыгып президент болдуңар. А президент болуп тургандар түрмөгө түшүп атышат. Эртең дагы азыркы отургандар түрмөгө түшүп калбайбыз деп кепилдик кыла албайсыңар. Ошондуктан түрмөдөгү абалды оңдойлу. Бул аябагандай маанилүү, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу бийлик өкүлдөрү. Дагы бир жолу айтам. Түрмө башыбыздан өткөн адамдар айтып аткандан кийин биз угушубуз керек. Мен түрмө боюнча, медицинасы боюнча, жоболор боюнча, мыйзамдар боюнча жардам бергенге даярмын. Айткыла, мен жардам берем. Мынакей президентке кайрылып атам ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Өкмөт башчысына кайрылып атам. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, Садыр мырза, Акыл мырза, экөөңөр мамлекетти башкарып атасыңар бүгүн. Түрмөдөгү медициналык абалды оңдогула. Мен силерден суранам жана талап кылам. Адам укугу аябагандай оор абалда, ушул боюнча айтып берсеңиз дейт. Адам укугу жалпы боюнча аябагандай оор абалда. Бирок медициналык жактан карай турган болсок оор абалда эмес. Талкаланып бүтүп калды бардыгы. Сырттагы медицина бир талкаланган, а түрмөдөгү медицина таптакыр эч нерсе жок. Мынакей мен жана айтып кетпеймби? Азимжан Аскаров өлдү мындан 2 жыл мурда. Мынакей бүгүнкү күндө Марат Казакбаев өлүп атат. Бул адам укугу. Адамдын ден соолукка болгон укугу, медициналык кызмат алууга болгон укугу бул адамдагы эң башкы укуктардын бири болуп эсептелет. Фундаменталдуу, эң күчтүү укуктардын бири болуп эсептелет. Адамда ден соолугунан кымбат эч нерсе жок. Бул биз бардыгыбыз эң көңүл бөлө турган, эң маанилүү биздин байлыгыбыз болуп эсептелет. Ошондуктан жана айтып аткандай эле биз адамдагы негизги укукту, ден соолукка болгон укукту, медициналык кызмат алуу укугубузду камсыз кылганга биз талап кылышыбыз керек. Жана мен ошон үчүн ушуну сиздерге айтып берип атам. Өзгөчө түрмөдөгү жетекчилер, өкмөттөгү жетекчилер, президент мырза, бардыгыбыз ушул багытка азыр ушул окуядан, бул окуя бул трагедиялуу окуя. Бирок бул трагедиялуу окуядан биз жыйынтык чыгарышыбыз керек. 2 жыйынтык чыгарышыбыз керек, урматтуу көрүүчүлөр. Биринчиси түрмөдөгү медициналык системаны оңдойлу. Экинчиси коомдук мамлекеттик комиссия түзүп,
Марат Казакбаевдин эмне үчүн жеткиликтүү деңгээлде медициналык кызмат ала алган жок? Эмне үчүн ал ооруп атса да үй камагына чыккан жок? Эмне үчүн прокурорлор, тергөөчүлөр, соттор чыгарган жок? Жана экинчиси, ким Марат Казакбаевдин бүгүнкү күндө өлүмүнө күнөөлүү? Биз ушул нерседен иликтеп, комиссия бардыгын карап чыгып, жыйынтык чыгарып, системалуу өзгөрүүлөрдү алып келишибиз керек. Ошондо Марат Казакбаевдин бүгүнкү трагедиялуу өлүмү бир эле трагедиялуу окуя болуп калбастан, биздин мамлекеттеги системалуу өзгөрүүгө, медицина тармагына, түрмө тармагына, адам укугуна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө түрткү болот дагы ушул нерселерден биз маанилүү жыйынтык чыгарган болобуз. Дүйнөнүн бардыгында адам ооруп атса, ага кызмат көргөзүлөт. Биздин түрмөлөрдө адам ооруп атса, кызмат көргөзүлбөйт, кызмат ала албайт, эч жакка арыздана албайт. Түрмөнү текшерген прокурорлор аны текшербейт. Прокурорлорго барыбир, прокурорлор сотко келип ооруп өлөйүн деп атсаң, алар айтат, бул жалган ооруп атат. Доктурлар кагаз берген болсо ооруп атат деп. Ал кагаздарды прокурорлор тааныбайт, соттор тааныбайт, уккусу келбейт. Ошондуктан түрмөдөгү, соттогу абал аябагандай күндөн күнгө оорлоп баратат. Мен дагы бир жазылбаган мыйзамды айткым келет. Түрмөдө дагы, прокуратурада дагы, ошол эле УКМКнын ичинде дагы жакшы жигиттер бар, мыйзамдуу иштеген жигиттер бар. Бирок көпчүлүгү тилекке каршы бүгүнкү күндө биздин саясий системабыз ал жерде иштеген адамдарды бузуп койду. Түрмөдө бир жакшы мыйзамдуу нерсени айтып талап кылсаң, же болбосо прокурорлорго талап кыла турган болсоң, бардыгы УКМКны карап отурушат. Бардыгы ак үйдү карап отурушат. Анткени чечим кабыл алгандан коркот. Бардыгын УКМК көзөмөлдөп алган. Эгерде алар мисалы саясий бир саясатчыга же болбосо Марат Казакбаевге окшогон адамга туура эмес мамиле кылып кое турган болсо, анда УКМК келип текшерип, УКМКга жакпаган чечим боло турган болсо, анда алардын бардыгын келип баса калат дагы, алардын бардыгын жазалап киришет. Жанагындай подставной уголовный иштер, фальсификацияланган уголовный иштер бардыгына ушундан келип чыгып атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө эмне үчүн мен саясатчы катарында УКМК маселесин көп көтөрүп келатам? Бүгүнкү күндө УКМК сотторду, прокурорлорду, ошол эле түрмөнүн ичиндеги ГСИНдин системасын бардыгын көзөмөлдөп алган. Бардыгы УКМКдан коркушат. Алардын бардыгы УКМК эмнени айтса, ошону гана аткарат. Ошондуктан биздин мамлекетте УКМКнын реформасы, УКМКнын өзгөрүүсү күндүн талабына жооп бере турган болуп, бир мыйзамдуулукка, адамгерчиликке багыт алуусу аябагандай маанилүү болуп эсептелет. Барбы дагы суроолор? Урматтуу көрүүчүлөр, мен бир баш аягы бир жарым сааттай сүйлөдүм окшойт. Эгерде суроолоруңар болсо дагы жооп берем. Суроолоруңар болбосо мен ушу менен бүтүрөйүн деп чечтим. Менин ушул стримдерим мындан ары кандай актуалдуу маселелер боюнча дайыма жасап турам. Суроолордун бардыгына жооп берем. Бүгүн ошол түрмө маселеси, медицина маселеси боюнча болду. Ошол боюнча айтып берейин деп атайын чечтим. Түрмөнү жакшы билген адам катарында, ушул түрмөнүн ичиндеги медицинаны жакшы билген адам катарында мен ушул суроолорго жооп берип, стримимдин аягында силерге жыйынтыгын чыгарып кетейин. Түрмөдө медицина жок. Дары жок, дары-дармек жок, техника жок, врачтар жок. Бул биз ушул системаны түрмөнүн ичиндеги оңдогонго, караганга, бийлик дагы, жарандар дагы, мамлекеттик уюмдар дагы аракет кылалы. Бул биринчиси. Экинчиси, мен жана айтып кеттим, Марат Казакбаевдин трагедиялуу өлүмү жөндөн жөн жабылып калбашы керек. Биз укук коргоо органдарына ишенбейбиз. Биз коомдук, мамлекеттик комиссия түзүп, ким күнөөлүү экенин, ошол эмне үчүн медициналык кызмат көрүлгөн эмес, ушуну иликтеп чыгып, мамлекетибиз үчүн, келечегибиз үчүн, системалуу мамлекетибизде өзгөрүүнү жасаш үчүн жыйынтык чыгарышыбыз керек. Дагы бир адам жазып атат, суроом бар деп. Эгер сурооңор болсо жазып койсоңор, мен азыр жооп берүүгө аракет кылам, болбосо бир аздан кийин ушун менен бүтүрөм. Суроо келди, азыр мен жооп берем мынакей. Көрүнбөй атат, чоңойтуп берип койгочу.
Казакбаевди чыккынчы деп кармагандан кийин далилдери болсо давно соттоп салышмак. 1 жыл камашты. Значит, далилдери жок болчу дейт. Мен кошулам. Тилекке каршы мен азыр ушул биздин мамлекетибиздеги укук коргоо органдарын, тергөөчүлөрдүн деңгээлин, укук коргоо органдарынын деңгээлин, прокурорлордун деңгээлин жана соттордун деңгээлин жакшы билем. Бул менин жеке оюм. Мен аларга таптакыр ишенбейм. Биздин Кыргызстандагы изилдөөлөр боюнча Кыргызстанда 70-80% элибиз укук коргоо органдарына, сотторго ишенбейт. Ошону менен бирге эле эл аралык уюмдар дагы иликтеп чыгышты. Кыргызстанда соттор, укук коргоо органдары бардыгы фальсификацияланган, провокациялап атайы жасалган, кайсы бир саясий режимдин кызыкчылыгына туура келген кылмыш иштерин көп ачат деп азыр эл аралык уюмдарда айта баштады. Мен аларга кошулам. Азыркы айтып аткан Марат Казакбаевдин эгерде күнөөсү боло турган болсо, эмне үчүн 1 жылдан 1,5 жыл болуптур мынакей. 1,5 жылга жетип баратат. Эмне үчүн ушул уктан бери тергөө аяктаган жок? Эмне үчүн сот башталган жок? Эмне үчүн соту жабык болуп атат? Ал жерде эмне коркунучтуу эмне бар? Эч нерсе жок. Биздин мамлекетибизде корко турган Марат Казакбаевден же болбосо анын кылмыш ишинен эч нерсе жок болчу. Эгерде ошол 1,5 жылдын ичинде Марат Казакбаевдин күнөөсүн УКМК алып чыгып далилдей албаса, анда Марат Казакбаевдин иши фальсификацияланган, же болбосо жана өзү жазып кеткен бийликти сындаган үчүн камашкан. Мынакей бийликти сындаган үчүн бүгүнкү күндө бир топ журналисттер түрмөдө отурат. Бир топ саясатчылар түрмөдө отурат. Ошондуктан мен азыркы болгон комментарийге кошулам. 1 жылдан бери Марат Казакбаев камалбай күнөөсү далилденбей турган болсо, тергөө бүтпөй турган болсо, анда ал эркиндикке чыгыш керек болчу. Марат Казакбаевди түрмөдө кармоонун мыйзам боюнча дагы эч кандай мүмкүнчүлүгү, зарылчылыгы жок болчу. Дагы бир суроо бар экен, ошол суроого жооп берип коеюн. Келечектеги 5 жылга кандай суроо дейт? Мен дагы жана айтып кеттим. Мен ушул саясий, экономикалык маселелерге башка күн атай стрим кылам. Алдын ала жазып мындан ары бир күн мурда жазганга аракет кылам. Азыр ушул сот, укук коргоо органдагы тармагындагы кыйноолор, медициналык кызмат көрсөтпөй коюу, түрмөдө кыйноо, медициналык кызмат көрсөтпөй коюу түрмөдөгү кыйноолорго кирет. Бул аябаганда кыйноонун оор формасына келет. Ушул жөнүндө жооп бердим. Ушул жөнүндө айткым келе турган болсо, эгерде азыркы бүгүнкү болгон окуядан биз жыйынтык чыгарып, системалуу чечимдерди кабыл алып, азыркы кетирген каталарды оңдой турган болсок, анда келерки 5 жылда биздин ошол түрмө системабызда, түрмөнүн ичинде медициналык кызмат көрсөтүү системабызда, прокурорлор менен соттордун акмакчылыгында өзгөрүүлөр болот. Эгерде азыр бийлик басым жасап, достор бири-бирин колдоп, мен түз айта алам, бул бүгүнкү болгон окуяга УКМКнын жетекчилери күнөөлүү. Камчы Ташиев күнөөлүү. Эгерде азыр жаап жашырып кое турган болсо, анда эч кандай жыйынчык чыкпайт. 5 жылдын ичинде абалыбыз мындан дагы начарлай берет. Анткени экономикалык абалыбыз начарлайт биздин. Мамлекеттеги социалдык абалыбыз начарлайт. Азыр мынакей биз күндөн күнгө оор кризиске кирип баратабыз. Алар сөзсүз түрдө түрмөнүн абалына таасир берет. Түрмөдөгү медицинанын абалына таасир берет дагы. Түрмөдөгү медициналык абал, түрмөнүн жалпы абалы мындан кийинки жылдары мындан дагы оор болот. Ошондуктан биз бардыгыбыз азыр чечим чыгарып, жыйынтык чыгарып, түрмөдөгү медициналык абалды, түрмөлөрдөгү абалды адамдык деңгээлге, мыйзамдык деңгээлге, эл аралык деңгээлге алып келип, оңдогонго, мыйзамдаштырганга, адамгерчиликке алып келгенге аракет кылышыбыз керек. Мен кошулам. Биз демократиялык өлкө болсок гана түрмөлөрүбүз жакшы болот. Анткени демократиялык өлкөлөрдө биз ушунтип бири-бирибизди көзөмөлдөйбүз. Мага окшогон саясатчылар чыгып алып бийликтен талап кылабыз. Бийликти көзөмөлдөйбүз. Оппозиция бар жерде. Оппозиция менен бийлик бири-бири менен атаандашат. Бири-бирин сындайт, бири-бирин кайтарат, бири-бирин көзөмөлдөйт. Ошондой жерде түрмөдө да өзгөрүү боло баштайт. Түрмөнүн ичиндеги медициналык кызматта да өзгөрүү боло баштайт. Соттордун ичинде да өзгөрүү боло баштайт. Ошондуктан биз мамлекетте, мен сөзүмдүн акырында айтып кетейин, оппозициянын болушун, күчтүү массалык маалымат каражаттарынын болушун,
журналисттердин болушун, жарандык коомдун болушун бардыгыбыз колдошубуз керек. Мына ушул жарандык коом, массалык маалымат каражаттары, оппозициялык саясатчылар айта турган болсок, түрмөдөгү медицинадагы абал бир топ жакшырат. Биз жакшы мамлекет курганга, сапаттуу медицина алганга көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушуну менен өзүмдүн бүгүнкү түз байланышымды аяктайм. Мындан ары дагы ушундай ар кандай темалардагы түз байланыштарды жасайм. Мени көргөндөргө мен силерге терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен азыркы бийликтен коркпойм. Кандай көз карашым болсо, силердин алдыңарда түз айтам. Бирөөгө жагабы, жакпайбы, мен ал көз карашты дайым айтып турам. Буга чейинки президенттерге дагы айтып келгем. Азыркы президентке дагы, азыркы бийликте отурган адамдарга дагы ушундай көз караштарымды түрмөдө отурсам дагы, түрмөдө отурбасам дагы, камашса дагы, камабаса дагы, соттосо дагы, соттобосо дагы мындан кийин дайыма айтып турам. Менин бир гана талабым бар. Менин саясатчы катарында, оппозициялык саясатчы катарында айтарым. Мен бийлик талашпайм. Мен эч убакта переворотко барбайм, революцияга барбайм. Бирок көз карашымды, сынымды, талаптарымды бийликке дайыма айтам. Эгерде бийлик угуп жыйынтык чыгара турган болсо, мынакей мен бүгүн айттым. Түрмөдөгү медициналык абалын айтып бердим. Оңдойлу. Иликтөө жасайлы, жыйынтык чыгарып, системалуу өнүгүү жасайлы, өзгөрүү жасайлы. Менин бийликке бүгүнкү күндөгү суроо, талабым мына ушул. Силер колдосоңор, биз муну ишке ашыра алабыз. Силер колдобосоңор, мага окшогон саясатчылар, журналисттер, жарандык коом айтып кала беребиз. Ошондуктан мага саясатчы катарында силердин колдооңор жок дегенде массалык маалымат каражаттары аркылуу, жок дегенде лайк басып коюп, а ушул туура айтып атат, ушул маселени туура көтөрүп атат деп айтып коюп, тебелебей, тепсебей, бийликтин троллдоруна кошулуп алып жамандабай, акмак деп бизди сөкпөстөн колдоп койсоңор, биз мамлекетти оңдогонго көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болот. Биз ушул жолго менен гана мамлекетибизди оңдой алабыз. Бүгүн мен түрмөдөгү медицинанын абалын оңдогонго айтканга аракет кылдым. Түрмөлөрдүн абалын оңдогонго айтканга аракет кылдым. Ал жакта мен тааныган көптөгөн адамдар отурат, жигиттер отурат, силердин туугандарыңар, жакындарыңар отурат. Биз ошолор үчүн оңдошубуз керек. Алар да биздин балдар кыздарыбыз, аталарыбыз, апаларыбыз. Мен алардын бардыгын жакшы билем, мен аны жакшы түшүнөм. Ошондуктан күйүп-ышып мынакей бүгүн ушул маселени мен силердин алдыңарда көтөрүп атам. Түрмөдөгүлөр, силер дагы талап кылгыла. Медицинанын абалын силер талап кылбасаңар, бир эле биз талап кылуу менен оңдой албайбыз. Мынакей жыйынтыгы бүгүн Марат Казакбаевди өлтүрүп тынышты. Эгер биз бардыгыбыз талап кыла турган болсок, анда оңдогонго көбүрөөк мүмкүнчүлүк пайда болот. Мени көргөнүңөргө рахмат. Туура көрсөңөр, менин ушул видеомду, стримди бөлүшүп койгула. Колуңардан келсе колдоп койгула. Колуңардан келбесе унчукпагыла. Эгерде троллдор болсоңор, фейктер болсоңор, жаман сөз айткыңар келсе, аны дагы жаза бергиле. Аны дагы угам. Эгерде сурооңолор болсо, аларга дагы жооп бергенге аракет кылам. Аман эсен болгула, эмкиден көрүшкөнчө.